Кыдыр аке айыл аксакалдары менен бийигирээк дөңсөдө отурушса, жоон топ атчандар келе жатышкан экен. Алдыда ак боз ат минген келишкен азамат келе жаткан. Кыдыр акенин назары ошол жигитке түшүп, капырай, бириги кайсы жигит? Кармашканын алгандай, калк бийлеген зардалда экен, деди. Карып калгансыз го, Кыдыр аке. Ал сенин өз балаң дөгөч эмеспи, дешти отургандар. Ал дага түгүн кара көзүм кашайган тура, болбостур, деп кейиди Кыдыр аке. Дөгөчү куландан соо келип үйгө түшөт. Көз тийип калбасын деп чоочулаган Кыдыр аке уулуна сарылактуу садага чаптырат. Күүгүм талаш дөгөчү башым деп жыгылат. Эртеси шашке ченде Кыдыр акенин үйүнө кадырлуу коноктор келип калып, аларга арналып тай союлат. Эт бышып конокторго тамак тартылып жатканда, дөгөчү чыдабай чабалактап жатып жан берет. Кыдыр аке баласына өзү ыйман айтып, үйүндөгүлөрдүн ыйын тыйып, коноктор тамак ичип бүтмөйүнчө бирин кың дебейсиң деп катуу буйрук берет. Өзү комузун колуна алып, Кыдырдын күүсү деген күүсүн муңкантып черте баштайт. Комуз күүсү муңканып, теребелгейиштүү арманга чөмүлгөндүктөн тымтырстык пайда болду. Коноктордун ичинен бир кыраак адам бул комуз шумдукту кабарлап жатат. Ал уулунан ажырады деп шыбырады. Коноктор шашып аттанып, бир аз бара түшүп, кайра өкүрүп түшүштү. Аттанып кетип бара жаткан коноктордун кулактарына Кыдыр акенин комузунун күүсү жаңырып, жан дүйнөлөрүн эзип, сыздатып баратты. Адамдын жан дүйнөсү 4 алкактан турат. Дил, дит, ниет, пейил. Дил бул жан дүйнөнүн өзөгү. Дил ар бир адамга таандык ички дүйнөсүнүн деңгээли. Дилден чыккан нерсе, сезим, ой жана башкалар баарынан күчтүү. Дит адамдын көңүлүнө тийиштүү сапат. Дит койгон адам окуянын, сөздүн, күчтүн тереңине жете алат. Ниет бул адам баласынын туруктуу ой жүгүртүүсүнө таасир берүүчү сезим жана адам баласынын кыял, жүрүм-турумуна багыт берүүчү күчтүү сезим алкагы. Пейил адамдын тууралыгында турган алкак. Адамдын тууралыгы анын багытына, сезим туюмуна, жашоо кабылдоосуна негиз түзчү алкак. Пейил тарыса, ниет бузулат. Ниет бузулса, дил караят. Дил карайса, адам кырсыктайт. Ар бир адамдын жолунда тоскоол болбой койбойт. Тоскоолго кез болгондо, жан дүйнө менен багынбай, үмүттүү жашаса, кыйынчылык бат кетет. Жан дүйнөнү таза карма. Көкүрөктөгү таарыныч, ыза, коркунуч, кек, кыжырлануу, бушаймандык болсо чыгарып сал. Болбосо өзүңө жүк болуп, ар кандай ооруларды жаратат. Ар дайым жан дүйнөнүн жаркырап турсун. Күлүп сүйүп эргип көңүлүңөр шат болуп турган жакшы шарттар көп болсун. Пейил кенен болсун, ниет таза болсун, иш илгери болсун.